Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү Ал партиясы менен Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын кезектеги коногу Жогорку Кеңештеги Ата журт фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Майрамкан Кадырбекова эже. Майрамкан айым, биздин студиябызга ушунча убактыңызды бөлүп келген үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан мына сиз дагы мандат алып, ушу баягы эл өкүлү деген бир ардактуу атка татыгыңызга мына бир жылдын жүзү болуп калдыңыз. Ошо мурдагы жашоо менен депутаттын жашоосунун кандай айырмасы бар? Жакшы суроо бердиң. Мурдакы азыркы айткан сурооң боюнча айырмасы бар. Себеби мурда эми жөнөкөй баягы өзүңдүн жумушуң менен же болбосо өкмөттүн жумушу менен жүрсөң дагы ал жерде бир азыраак жеңилирээк болот. А бул жакка Жогорку Кеңешке келип депутатка келгенден кийин биякта жумуш оор болот. Тыным жок. Эми иштей турган адамдарга, иштейм деген адамдарга жумуш оор, жоопкерчиликтүү, көп тармактуу ушундай иштер оор. Ошо сизге болгон мамиле дагы өзгөрүлдүбү? Ошо депутат болгондон кийин элдер башкача мамиле кылып башташтыбы? Болду. Андайлар да болду. Эми баягы адам ар бир инсандан өзүнөн дагы деп ойлойм. Баягы назары ток, өдө төмөндү туура түшүнгөн, туура баалаган адамдар алар бир калыпта жүрөт. Анан баягы ошо сиз айткандай баягы байлыгына же болбосо бийлигине караган адамдардын көз караштары билинет. Анан мен да ошондо өзүм дагы кээ учурлар болгон, таң калгам. Адамдарга таң калып сизге алган мамилесине. Анан ошо сиз азыр Ата журт фракциясында жүрүп атасыз. Ошо коомчулукта ошо Ата журт фракциясынын тегерегинде дагы ар түрдүү мындай бир маселелер бар. Сиздин жеке пикириңиз ошо фракциянын мүчөсү катары? Эми коомдо кандай экен, мен эми өзүм мындай так уга элекмин. Анан эми мен лидерлер менен деле жолугушуп сүйлөшө элекмин. Бирок саламдашып, учурашып, съездерде жолугушканбыз. Анан кандай ойлору, кандай пикирлери мен так биле албайм, бирок биригип, бир партия болуп бириктикдегенин уктум, билдим. Негизи мен деле оюм ошо бардык партиялар биригип, бардык ошо инсандар ошо бардыгы биригип, бир бүтүнгө чыгып, ошо бийликке бардык эми мына азыркы шайлоого чыгып, жөнөкөй ушу Кыргызстанда кандай ситуация болгон учурда дагы ошо бардыгы биригип, бир болсо Кыргызстаныбыз өнүгө өсөбү деген ойдомун. Сиз Ата журт фракциясы менен Ата журт партиясы менен Республика партиясынын бириккенин колдой турбайсызбы анда? Эми бир эле Ата журт менен Республика эмес, бүт эле партиялар бириксе жакшы эле. Кандай партия түзсө деле мен өзүмдүн көз карашымда ошол эле көйгөй, ошол эле турмуш деп ойлойм да. Себеби кандай партия түзсө деле ынтымак болуш керек. Эми мен ойлойм баардыгы ынтымакта болсо керек деп. Ушул сиз өзүңүз жана жогоруда сүйлөшүп турганда алайдамын деп айттыңыз. Ошо алайдан келген эл өкүлдөр көп экен, депутаттардын арасында ошо алайлыктар көп экен да. Бирок ошо былтыр ушул убакта Акматбек Элдибеков камалып, алайдын эли жол тосуп турганда кичине нааразычылыктар пайда болуп, ошо биздин депутаттарыбыз келбей койду, биздин ал акыбалыбыз турбай койду дедилер. Эми жок, мен ага эми кээ бири андайга мен кошула албайм. Себеби барган депутаттар да барды. Эми баягы 120 депутаттар бара албаса да арасынан баргандар барды. Кандай фракция болбосун, баргандар болду. Анан эми мен ойлойм бир эле алай эмес, каерде кандай бир ушундай бир ситуациялар болуп калса, негизи 120 депутаттын баарынан эле барса деле жарашат. Эл үчүн биз депутатпыз. Баарынан кабар алыш керек. Ошо каерде эмне көйгөй болсо угуш керек. Анан бир эле алай эмес, бардык жактарга көз салып караганыбыз мындай бир багытта жүргөнүбүз туура деп ойлойм. Ошо 2010-жылы революциядан кийин жанагы түндүк түштүк маселеси аябай көп көтөрүлүп, мындай кандай регионализм менен мындай бир ооругандар көп болду да. Эми ушу сиздин оюңузча ушу Ата журт фракциясы менен Ата журт партиясы менен Республика партиясынын биригиши ошол бир нерсени кичине мокотот деген ойдосузбу? Кээ бир эксперттер ушундай айтып атат да. Болбосо акыркы мезгилде ушул кылмыш иши козголуп, ошо камалган көпчүлүк ошо Ата журт партиясынан болуп, ошол кичине түштүктүн эли дагы мындай бир нааразычылык, мындай нааразы болгондой болуп жүрүшөт да.
Менин көз карашымда негизи ким кайсы партия болбосун чындыгында эле ошо туура эмес иштерди кылса, баарын текши караш керек. Бул ата журт эле, бул республика эле, бул ата мекен же бул СДПК же болбосо башка ушундай дебеш керек дагы. Ата мекен дебей, баарын текши карап, текши текшериш керек. Ошондо элде наразычылык болбойт. Мен өзүмдүн көз карашым ошондой. Мына биз ушу 4 жылдан бери парламенттик өлкөдө жашап атабыз, бирок көп жерде айтылып жүрөт, что президент бийликтин баарын өзүнүн колуна топтоп алды. Депутаттар көп учурда мындай активдүүлүгүн көрсөтө албай атышат. Баягы биздин баягы формалдуу түрдө эле парламенттик өлкө болгонубуз менен мурдагыдай эле президенттик өлкөдө калып калдык деген ойлор айтылып атат. Чынында эле ошо эл өкүлдөр сиздер эмнеге мындай активдүүлүктү көргөзбөй атасыңар? Жок, эми мындай да, менин өз көз карашымда депутаттар деле күйүп пышып, сүйлөп, эл үчүн күйүп пышып, кээде ошо парламентте деле айтышып болот атпайбы кээде. Ошол деле элдин көйгөйүн чечебиз деп эле анан бири туура айтса, бири туура эмес колдоп ошондон көйгөйлөр чыгат да, ошондой айтыштар чыгып кетиши мүмкүн. Анан эл үчүн ошо баардыгы бирдиктүү болсо, туура багытта жүрсө, баардык ушу жетекчилердин баардыгы ушу ынтымактуу болсо, ушу жакшы нерселер жаралат эле деп ойлойм. Ушу жакында бир чоң биздин өлкө интеграцияга кирген атпайбы, Евразиялык интеграция бажы союзуна кирген атат. Сиздин жеке пикириңиз, жогорку кеңеште дагы көптөгөн ушу маселе боюнча талаш тартыштар бар, батышчыл депутаттар бар бизде. Баягырээк россиялык, пророссийский депутаттар бар дегендейчи. Сиз өзүңүз кайсы тарапта болуп атасыз азыр? Мен азыр баягы толук аягына чыкмай сайын мен мындай андай дегенден алысмын, себеби бул эл аралык. Эми ошол убак келгенде анан кандай жакшы жактары да болушу мүмкүн. Ошондон анан толук айтышым мүмкүн. Азыр мен айтышта эртемин. Кээ бир мыйзамдарга добуш бергенде сиз баягы эмнеден баягы улам, орусча айтканда эмнеден атталып калсаңыз, кээ бир мыйзамдар келип калат эмеспи? Ошондо сиз эмнеге ишенесиз? Интуицияга ишенесизби же тажрыйбаңызгабы же бирөө жарымдын кеңешине? Жок, мен өзүм мындай карап көрүп, туура биздин Кыргызстанга керектүү мыйзамдар болсо колдойм. Керек эмес болсо, керек эмес, бизге туура келбейт деп эле колдобойм. Акыркы ошо мыйзам жанагы салттуу эмес сексуалдык багыттагы адамдардын укугу боюнча ошо мыйзам аябай кызуу талкууланып атат да. Сиздин жеке пикириңиз? Эми бизде негизи мусулманга туура келбейт. Менин көз карашымда да, мусулман болгондон бизге туура келбейт. Эми кээ бир мындай жакка кандай десем бир тарапка караганда кээ бирлерине туура аны колдошубуз керек дейт. Эми буну дагы тактап иликтеп, эксперттер менен бирдикте иликтеп турган тактан бир бүтүм чыгарыш керек да. Ага чейин мен мынандай андай дегенден алысмын. Анан ушул сиздердин баягы чакырылыш, жогорку кеңеште сиздердин чакырылыш эң көп депутаттарга кылмыш иши козголгон чакырылыш болду да. Мына жакында эле эң акыркысын алсак, ушу Урмат Аманбаева менен Каныбек Осмоналиевке кылмыш иши козголду. Ондан мурда дагы ушул Ата журт фракциясынын ошол Ташиевке, ошол эле Садыр Жапаровго, ошол эле Талант Мамытовго, Келдибековго, Түлеевке козголгон кылмыш иштери. Негизи ушундай жол менен бийлик кандайдыр депутаттарды коркутуп, үркүтүп өз билгенин жасатып атат, жанагындай активдүү болгонго, мындай ачык бир нерселерди айтканга ушул кылмыш козгоо жолу менен баягы басым жасап атат деген маселелер бар да. Сизге ушунча болуп мындай кандайдыр бир басым болобу? Ак үйдөн же көк үйдөн же башка жактан телефон чалып болуп, могу мыйзамды колдоп койгула, мону сүйлөп койгула, мону сүйлөбөй койгула деген. Жок, мен андай басымды көрө элекмин. Эми кандай десем, туура мыйзам болсо, маны биз өзүбүз деле, мен өзүм деле ойлоп, бул биздин мамлекетке керек мыйзам деп колдойбуз. Анан эми ар бир депутат өзүнүн укугу, аны колдош. Мен бир үчүн жооп бере албайм. Ар ким өзү ошо карап, салыштырып, бизге керектүү болсо колдош керек. Кээ бир жерден мындай сиз бир нерсени сүйлөп алып, анан кийин эртеңки күнү ошо айрым сиздин өзүңүздүн кесиптештердей кысымга учурайм деп коркпойсузбу? Эми мен кысымга учурайм деп, мен кысымга учурагыдай деле эч кандай Кудайга шүгүр күнөөм жок деп ойлойм. Кээ бир жерден элдин таламын талашып. Эми элдин таламын талашып эми айтабыз, эми биз эл өкүлү болгондон элдин таламын талашабыз да.
ушу мамлекетибиз өссө экен, ушу эл жакшы жашоодо барсак экен, ушу баарыбыз эле ата энелерибиз, баарыбыз балдарыбыз кыйналбаса экен, келечекте ушу жакшы мамлекетибизди куруп алсак экен деген биздин эми биз эл өкүлү болуп келгенден кийин ошо талашты. Биз эми мен калыстык түрдө айткым келет. Бул өкмөт иштейби, бул башка чиновник болобу айткым келет. Мага деле бирөө мондой деп бир күнөөнү айтса, мисалы үчүн, мен деле туура болсо туура деп мындай күнөөнү мойнубузга алышыбыз керек. Ошо парламенттик республикада көбүнчө жоопкерчилик жок деп атпайбы эч кимдечи? Өкмөткө баягы депутаттар өкмөткө шылтайт, өкмөт депутаттарга шылтап, коалицияны силер түзгөнсүңөр депчи. Президент кайра ошо өкмөт менен жогорку кеңешке шылтапчы. Эртең бир нерсе болуп кетсе, жоопкерчиликти ким алыш керек өзү? Эми жоопкерчиликти мен бул жерден азыр бирине эми өзү негизи мыйзам чыккандан кийин мыйзамды так аткарганга бардык инсан, бардык өкмөт өзү негизи жооп бериш керек да. Эми аны бул эл өзү эле карап отурат. Мен азыр мынандай андай дегенге кое албайм негизи. Эл өзү тараза карап отурат. Кимде күнөө, кимде күнөө эмес, кимдер туура иш кылып атат, кимдер туура эмес иш кылып атат. Себеби элдин арасында бывший мурунку прокурору бар, экс деп коелу, адвокаты бар, юристтери бар, кыйын инсандар, кыйын жарандар бизде көп. Алар өздөрү эле талкуулап, өздөрү эле айтып отурат. Могу жер туура эмес, могу жер туура эмес кылып атышат. Өздөрү ушундай иштеп атышы, ушундай туура эмес иштерди аткарып атат деген элдерден биз угабыз. Ал эми ошо кылмыш иши козголгон кесиптештериңизге сиздин пикириңиз кандай? Туура козголгонбу, туура эмес козголгонбу? Эми мен азыр туура эмес же туура дей албайм. Себеби мен сот эмесмин. Соттун чечими чыккандан кийин анан кимдин туура, ким туура эмес ошондо билинет. Ага чейин менин укугум дагы жок. Бирөөнү мондой деп мен жамандашка да акым жок. Кыргызстандын сотторуна ишенесизби, ошолор адилеттүү чечим чыгарат деп? Жок. Кээ бирине ишенсем, кээ бирине ишенбейм. Себеби бизде өзү негизи кандай десем, негизи кандай жетекчи болсун, өзүнүн ишине мыкты билген болсо, туура чечсе эл өзү эле колдоп алат. Ал жетекчи өзү да билбейт, элдин кандай ал жетекчиндай колдоп жүргөнүнчү. Ошон үчүн туура иш кылса, ал келечекте деле ошол бул жакшы сот деле ушуну сот кылайлы, же болбосо бул жакшы прокурор ушуну прокурор кылайлы деп, же кандай чиновник болбосун эл өзү колдоп алат деп ойлойм. Анан айрым биздин инсандарыбыз ушу спортко, жанагы экономикага салым кошкон айрым инсандарыбыз чет өлкөдө жүрөт да. Алардын бири ошо сиздердин иниңиздер болот, Алмамбет Анапиев да. Сиздин кесиптештериңиз айтты ошо спортко ушунча баягы салымын кошто эле, ошол баягы башка жерде тентибей ошо өзүнүн элине келсе жакшы болот эле деген. Сиздин оюңуз кандай? Ушу чет өлкөдө качып жүргөн ушу биздин ушундай ар кандай бир саясий бир көз караштар туура келбей азыр чет өлкөдө жүргөн? Эми мен деле көп уккам ал бала жөнүндөчү. Элге жардам берет, ошо көп адамга жардам берет деп уккам. Анан бирок мен мындай беттешип отуруп сүйлөшүп көргөн эмесмин. Анан менде бир өзүмдүн ой мындай өзүмдүн көз карашымда эч убакта мен бирөөнү күнөөлөй албайм. Сен мынандайсың, сен андайсың деп. Себеби мен өзүм көзүм менен көрүп, кулагым менен укмай сайын бирөөнү эч убакта мен күнөөлөй албайм. Ал деле инсан, бардык эле инсан, бир эле адамдар, адам баласы бул жашоодо биргелебиз, бир кетебиз, бардык жакшы адамдар. Ошону жакшы десек жакшы болобуз, жаман десек жаманга кете беребиз. Андан көрө бардыгы бириксе, бириги ынтымактуу болсо, анан Кыргызстандын өнүгүү өсөт да, бири-бирине поддержка бериш керек да. Жаман деген негизи өзүнүн кулагы жаман да, жаман дебешибиз керек. Бардык адамдар жакшы. Эми ким жаман болсо ал өзү сот өзү чечим чыгарып, кимдин ак карасын ошо сот өзү чечим чыгарыш керек. Ошондо анан адамдын жаманбы, жакшыбы, кандай болгон ошондо чечилет, билинсе керек деп ойлойм. Ошол эми Кудай буйрса сиздин деле ушу бир жылдын ичинде депутаттык мөөнөтүңүз бүтөт. Мындан ары баягы саясий карьераңызды улантып, мындан ары депутаттыкка барасызбы же ушу менен токтотосузбу депутат эме саясий баягы? Эми ушунча иштейбиз деп келгенден кийин аракет кылам. Аракет кылып иштешке аракет кылам. Майрамкан айым, биздин студиябызга ушунча убактыңызды бөлүп келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Эл өкүлү катары, жогорку кеңештин депутаты катары ошо кыргыз элине мындай бир пайдалуу иштерди көп жасарыңызга чын жүрөктөн тилектешпиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү болду. Жолкунга чейин саламатта болуңуздар.